Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр, Мисиркежи YouTube каналынын катталуучулары. 23 май 2022 жыл Чүй обласы Сокулук району, Сокулук айылындагы сатыла турган аттардан сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул жерде азыр айта кете турган болсок, биринчи канча ат чыгат? 3 атты көрсөтөбүз, Биринчи атыбыз даяр болуп чыгып калды. Эми бул атыбыздан маалымат берип баштайлы. Алгач жашынан сурайынчы. Жашы канчада азыр? Жашы 4 асы. 4 асы, 7 жашар болуп калат. Негизи порода кайсыл жактык экен? Россиядан келген, Будённовский. Россиядан келген, Будённовский породада. Бул жака келгенине канча болуп калды? 3-4 жыл болуп калды. 3-4 жылдан бери бул жерде. Улактары кандай болот? Үйүргө кошуп көрдүңөрбү? Үйүрүнө жооп, жылда үйүргө коюп улакка чабабыз. Кандай улактарга чабылат? Аламан улак, 5-5 дегенде. Негизи эле аламан улакка чабылат, торпо улактарга. Чоң жыйындарга салып көрдүңөрбү? Салып атабыз аны. Кандай болот баргандары, киргендери топторго? Жакшы, гарантия. Ден соолуктары, ичип жегендеричи? Ден соолугу жеген жакшы. Жаныбардын сыртынан көрүнүп турат, ден соолугу мыкты аттардын бири экен, но өзүнүн сындары дагы көрүнүп турат. Өтө сындуу жакшы аттардын бири экен. Кабак баштарынан көрүп койсоңуздар болот. Көкүрөктөр дагы жайында мына. Така тургандары кандай болду? Өтө жоош. Жоошпу? Мингенге, караганга дегенде, Өтө жоош. Улакта бир аз тебеленген жерлери бар экен. Улакта. Чоң жаракат болгон эмеспи? Туяктарына. Казыктары таза эле көрүнөт. Жакшы, эми 1-2 бастыралчы, баскандарынан көрүп биздин алыста көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтөлү. Кайры бересиз бери, Жанар 527 деген табыросу дагы бар экен. Бери кайрып коесузбу? Мына жерде оң жагында, жан башында шырам бар экен да, бул эмне болгон экен шырам? Үйүрдө жүрүп алдырган экен да. Үйүрдө жүргөндө болгон, Мына жеринде мындай шырам бар экен. Бирок аттын сыны жакшы. Азыр чалып көрсөк кандай болот эми мына жерде? Өтө кенен жер эмес экен, бирок бир аз чуркаганын көрүп койсок, ордунан жылгандарын көрүп койсок жакшы болот. Жакшы болот. Ооба, бир аз курсагы ток турса керек, эми көп кыйнабайлы атты. Эми бул аттын баасына өтөлүчү, баасын канча деп турасыз? Баасы 400 миң. 400 миң сурап атасыз, сомго, Сүйлөшүлөр болобу? Болот. Жакшы кардар келсе, Айтылыш баасы 400 миңге коюлду. Урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Мына жерде табыросун айта турган болсок 527. Бул ошо конзаводдун өзүнүн табыросу болуш керек, Табыросунан келген. Бою көзчөнөн менен канча чыгып калат? 1.60-тан жогоруда, 1.65-ке чейин. 1.65-ке чейин, 1.60-тан жогору. Мына ушундай. Биринчи атыбыз болду, эми кийинки кезек берели. Кийинкисин алып чыгабыз. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Эми бул атыбыздан маалымат берип айтайлычы. Азыркы убакта жашы канчада? Жашы 2016 жылга туулган. Документи менен Польша. Польшабы, Польша. Ошондо 5 жашар болуп калат, 6 жаш болуп калат. 2 асы болуп калыптыр. 3 асыга кетип атат го дейм. Бул келгенине канча болду? Келгенине негизи 2 жыл болуптур. Бизге келгенине көп деле болгон жок, жакыныраак деле келди. Үйүрдө жүрүптүр 1 жыл. Ысык көлдө келгенден кийин эле, адан кийин бизге келди. Быйыл улакка 1-2 эле жол салдык. Кандай болот ат улактары? Жакшы эле, дальше такшалты үйрөтүп алыш керек. Демек чоң аттан урук алышып. Ооба. Биринчи келгенде эле үйүргө кетиптир ол көлгө. Бою канча чыгып калат экен? Бою 1.70. 1.70ке чыгат, Ден соолуктары, ичип жегендери жакшыбы? Соолуктары ичип жеши жакшы, аябай жакшы. Сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми атты жакындан бир мындай кабак баштарынан сиздерге көрсөтөлү. Жаныбардын тургандары өтө жакшы экен. Негизи эле бул аттан урук алса дагы өтө чоң бир жакшы тайларды бергидейм. Көрүп турасыздар.
мүчөлөрү дагы келишкен, ден соолуктары мыкты, сындуу аттардын бири экен. Бастырып көрөлү, бир баскандарын көрүп, туяктарынан байкап көрөлү. Жакшы эле, түз эле басып жатканын көрүп турабыз. Бери кайра беребиз. Жакшы. Бул атты чабып көрсөк кандай болот? Чабып көргөнгө көптөн бери туруп калды. Ат туруп калганбы? Азыр чыгып атканда да суу ичип алдым. Бираз эме алам деген, көргөм деген адам болсо келип өзү минип чабып көрсө болот, Жакшы. Эми бунун баасын айтайлычы, канча дейсиз баасын? Баасын эми $7,000 деп атабыз. Долларга 7,000 сурап атасыз, Долларга 7,000. Сүйлөшүүлөр болобу? Сүйлөшүүлөр обязательно болот. Жолу болот, Жолу болот. Андыктан, урматтуу көрүүчүлөр, ушундай чоң атты издеп жаткан болсоңуздар, номерлерге чалып айланышып, атты өзүңүздөр келип жакындан көрүп алсаңыздар болот. Экинчи атыбыз болду. Эми кийинки атка кезек берели. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Нары карап түз бастырып коесузбу? Чат аягын бир көрүп коелучу. Жакшы болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү 3-чү өспүрүм дагы даяр болуп чыгып келди. Эми бул өспүрүмдөн сиздерге айта турган болсок, Польша өспүрүмү экен. Фигаро деген кайман аты менен. Сиздерге параметрлерин бир көрсөтүп өтөйүн. Кашкасы бар экен, көрүп турасыздар. Анан тумшугунун учунда дагы агы бар. Демек, параметрлери дал келет деген деп айта алабыз. Арканкы туяктары да мына белгиленген. Сол туягы арканкы ак турат. 2019 жылы туулган экен, 23 мартта. Ошондо 3 жашар бышты болуп калат экен. Айтыңыз эми, бул качан келген Кыргызстанга? 2 жыл болду. Булар Ошто Мырзакеде өзгөндө. Мырзакеде Карашыруудо жайлоодо жүрүп келди. Биздин мындай эмеге көнүктү десе болот да. Тайынан бери өзүбүздүн тоо таштарга көнгөн. Унанында десек болот, Жакшы. Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болду? Ичип жеши жакшы, аябай жакшы. Жакшы. Ооба. Сиздерге мындай бир аз минилип үйрөтүлгөн такалатып койгонбуз көрсөтөлү. Үйрөттүңүз да, Бир аз. Мен эми сәл ден соолук туура келбей, чайнелерим келген. Көп минилбейт ата. Ооба. Така болгон экен. Кандай болду? Така жоош эле болду. Така жоош эле турду. Жанар көрүп турабыз. Негизи Польша аттарынын сындары өтө жакшы болот. Көрүп турасыздар, өтө суагайынан келген, моюндары узун, буту колдору да өтө узун өспүрүм экен, көрүп турабыз. Эми жакшы өспүрүм, буну жакшылап тарбиялап, минип үйрөтүп, улактарга чапса дагы өтө сонун. Көптөгөн бир ийгиликтерге жетишсе болот. Дагы бир жетелеп койбойлубу, баскандарынан жакшылап көрөлүчү. Бери кайрып кое бересиз. Жакшы болот. Өтө сонун экен. Сындары сөз жок. Эми бунун баасын өтөлүчү, баасын канча деп турасыз? Баасын жакын эле жерин 300,000 сурап атам. 300,000 сурап атасыз, Ооба, жакын эле. Сүйлөшүүлөр болобу? Бир аз эми сооданын ырымы болот. Жакшы кардар келсе, Ооба. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, баасы дагы мен ойлоймун, көпчүлүк саткан сатуучуларга караганда жакшы койду деген баадамын, жөндүү баада койду деп ойлоп жатамын. Андыктан сиздерге жаккан болсо, мына ушуну колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.